чалган жок, эчтеке деген жок, кабар жок. Азыр башка клубтардан сунуштар түшүп атат. Кетип да калышың мүмкүн экен да. Кетип да калышым мүмкүн да. Жакшы эле болуп атат, көп нерсе эле Сарыөзөн. Мына нарындан бери Кочкордон, Токмоктон, Бирден Сарыөзөн боюнча дагы сүйлөшөлүчү. Сарыөзөн. Сарыөзөн чыгабы быйыл, эмне болот эт, айтып бергилечи. Эми чыгат деп эле жатат, элден угуп атам. Бирок сага лично бирөөсү чалып, жетекчилериң ушул жака ойнойсуң деп айтты го. Жетекчилер эч ким айткан эмес мага. Тренериңер. Жок. Жөн эле өзүң эле ойнойм деп атасың да. Бир эле киши чалган. Мгм. Урмат Мусаев. Мгм. Досум чалган. Короче, досум красты алдык. Эч жакка кетпей Сарыөзөнгө ойнодум. Все хорошо деген. Андан кийин эч кимсе чалган жоксуң. Андан кийин эч кимсе чалган жок, эчтеке деген жок, кабар жок. Азыр башка клубтардан сунуштар түшүп атат. Башка клубтардан түшүп атабы? Бир нече клубтардан окшойт. Ал кетип да калышың мүмкүн экен да. Кетип да калышым мүмкүн да. М, Аябай эле кечигип атабыз негизичи. Аттарыңар даяр эмес, жигиттер даяр эмес. Кечигип атасыңар чындыгында. Ал Мен акыркы уккан маалыматтарым боюнча, чыгып калса, Сейитбек, силер бар болчуңар, дагы кимди уктум, Малы, Бекназар. Ушул Мен жигиттер ал бар. боюнча эчтекеде курста эмесмин. Тиги бар командада бул бар деп эч ким мага чалган жок, айткан жок, эчтеке деген жок. Команда топтолуп атат дегенде курста эмесмин. Бирок чыгат деп чалып атышат бир эки байгелер. Баягы чакыруулар болгон жака эмне деп жооп бердиңер силер? Могу 20-сына чейин убакыт бериле дедим. Сарыөзөн менен чечишип алайын, 20-сына чейин убакыт бериле. Сарыөзөн менен чечсем, Болбосо мен барам деп. болбосо Үч эле күн калыптыр да. Мен деле кече жакында эле бир Гүрман байке мага кайрылды. Сарыөзөн командасы чыгабы деп. Мен билбейм деген жоопду айттым. Жетекчилери ким, жоопкерчиликтүү адамдары ким деп сурады да. Эмнеге сурап атасыз десем, биз ошо кыйналып атат окшойт, финансы жагынан кичине жардам берели. 5-10 миңден болсо дагы биз чогултуп бергенге даярбыз дейт да. Бирок ошол кимге беришти билбей атат азырча. Буга чейинки жетекчи Арсен байке болчу. Ошондо мен азыр түшүнбөй турам. Жетекчи дагы эле Арсен байке? Негизи ошол былтыр 9-майдан кийин го дейм. 9-майдан кийин мен Алматыда болчумун. Ошондо Сарыөзөн полный чогулуп, ошол жерден Айбек байкелер өткөрүп бергенби, ким өткөрүп берген билбейм. Ошол Арсен деп айткан да. Мен деле ал кишини тааныбайт экенмин. Бирок уккам ошол Арсен байке Сарыөзөн жетекчиси депчи. Анан кандай болуп атат, эмне болуп атат, анысын билбейт экенмин. Негизи баягы чүйдө көкбөрүнө сүйгөн жигиттер көп чындыгында. Убагында ат деле алып беришип атты, мына Рустам Тукналиевке ат алып беришип, ушу командада калсын деп. Анан бир жоопкерчиликтүү адам келип, баягы бардык нерсени мойнуна алып, баягы Сарыөзөндү кармап туруп берсечи, колдоп, акчасын берип, атын бере турган деле жигиттер бар экен. Ушуну шайлап алсаңар жакшы болмок негизиненчи. Баягы ынтымакка келише албай атабы, эмнеден улам ушундай болуп атат, жылда эле Сарыөзөн ушундай болгону мени деле өкүндүрөт. Сарыөзөн тарыхы бар команда да. Ушул команданын жок болуп кетишин мен да каалабайм. Убагында мен Сарыөзөндө иштегем 4-5 жылдап. Баягы жүрөккө жакын команда да, чындыгын айтканда. Анан Эржан, баягы былтыр 2024-жылы көчмөндөргө бардыңар. Краз экөөңөр мыкты оюн көрсөттүңөр. Комментарийлерди окусам, Эржан баягы жаш өткөн сайын ачылып баратат, мыкты ойноп атат деген нерсени жазышып атат да. Краз экөөңөр негизи буга чейин деле тандем болчуңар да. Быйылкы жылы эмнегедир өзгөчө оюн көрсөттүңөр. Эми көчмөндөргө барып аткандан кийин жакшылап дайындандык. Атты дагы жакшылап дайындадык. Биздин Саяпбек байкебиз, Халбек байке болчу.
байке экөөбүз кеңешип иш кылып аттык. Эми көп жашаган эмес, көптү көргөн билет деп коет го. Эми Калыбек байкени көргөндөй көргөн жокмун. Бирок ал байкеден мнение сурап аттым, ал мага мнениясын айтып атты. Экөөбүз кеңешип ошого жараша атты да ошондой сууттук жакшы дайындадык. Кыргыз элин уят кылган жок ат. Анан ат уят кылбай атса мен дагы уят кылбайын деп мен да аракет кылдым колдон келгенде. Кудайдын буйругу экен. Утуп келдик. Мыкты улакчы деп аташты. Мыкты улакчы деп Бирок ошо аташты. мен таң калганым, Көкбөрүдө баягы мыкты улакчыга байге да бербейт экен, диплом да бербейт экен, Бизде Кыргызстанда мисалы мыкты улакчыны элдин алдына алып чыгып, баягы мыкты улакчынын өзүнүн байгеси бар да. Эмнеге деп? Аякта андай жок экен, чото Көкбөрүдө да ошондой андайлары жок болду го. Мыкты аргымак, мыкты игрок дегендерге берген жок го. Бирок атыңарды атап, баягы эл алдында атыңарды атады да, бирок эч нерсе берилген жок. Биз баягы Кыргызстандагыга көнүп калыптырбыз да. Мен ошол нерсени күттүм да. Анан бир Рустам Туналиевдин дагы сөзүн айтып калдың эле. Ооба. Батасын ошону айтып берсеңер. Жора брат, кулаңыз ден соолукта болуңуз, көп жашаңыз. Кудай буйруса Астанага барып лучший игрок болуп келиңиз. Мындай жашап жашап кеңес бири торт менен бетке бүгүп коюңуз. Гөлдө сбордо жатканбыз. Сиз да бар эмес белеңиз ошондо. 12 август. 12 август мен туулган. Анан кийин түн ичинде эле уктап атсам эле кирип келип анан торт үйлөтпөдүңөр эле. Ооба, туулган күнүңөр да. Анан ошол жерден торт үйлөткөн. Анан Туналиев капитан эмеспи биздин Рустам. Анан ошол жерден батасын берген. Байке 40ка чыгайын дегенде сборныйга кошулуп Астанага көчмөндөргө баратасың. Кудайым буйруса ошоктон эми лучший игрок болуп кел деп ошол жерден жакшы батасын берген. Рустам батасы тийди. Спортчулардын батасы тиет деп коет го негизи. Ачык эле айт керек, тийди. Жакшы берди, душасы менен бериптир да батасынчы. Душ берген экен, Баягы көчмөндөргө эмне болуп кошулуп калдыңар? Баягы биринчи чакыруу чалуу кимден болду? Ошону да эстеп айтып бересиңерби? Мен негизи шаарда эле жолчумун. Анда сборныйга кошулган эмесмин. Сбор кылып ачкан негизи балдар. Көчмөндөргө дайындалат деп Көлдө деп укканбыз, билгенбиз. Анан кийин мага ынтымактын жетекчиси алды. Адилет Назаров. Адилет Назаров чалды. Байке сиз көчмөндөргө кошулдуңуз. Крас менен деп. Анан мен түшүнбөй калдым чото. Кандайча ушундай сүйлөшүүлөр болду. Сиз келе тургансыз болдуңуз деп. Все хорошо, эми Кыргызстандын намысы болуп атса кантип отказ бермей элем. Бирок бүгүн бара албайм. 2 күндөн кийин мякта бир кичине жумуштарым бар, ошону бүтүрүп барайын да анан бардым. Ошол бойдон ошол жакта жаттым, атымды сууттум. Балдар отпускага кеткенде атым эттүрөк деп Көлдө да калып калыптым мен. Силер эс алганга да кеткен жоксуңарбы ошол Жок, учурда? эс алууга да кеткен жокмун. Только медсмотрдон өткөндө эле келдим шаарга. Башка учурда тренировка аттын жанында эле болуптум да. Калыбек байкенин жанынан чыккан жокмун. Жакшы. Саяпкерлик нерсени да үйрөндүңөр окшойт анда. Ооба. Талай байкеден мурун 2,5 жыл жүрдүм жанында. Көп нерсени үйрөндүм Талай байкеден да. Калыбек байке менен эле жүрдүм, үйрөндүм. Чалып советин сурап турам, байке моундай болуп атат, мындай кылсам кандай болот, тигиндей кылсам кандай болот. Азыр аттарыңарды өзүңөр эле лифт этип коесуңар да? Анча мынчасын өзүбүз эле иштетебиз. Буюрса. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары болду да бунда. 5-чисине биринчи жолу катыштыңар, Бирок биринчи эле жолу катышып эле мыкты улакчыны алдыңар. Негизи сбордо жүргөн, бул дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкан, бул биздеги оюндар менен айырмасы бар да бир аз. Ооба да, биздеги оюндардын айырмасы бар да, конечно. Рустам айткандай, Эржан аке деп коет да менчи. 5 жылдан бери көчмөндөрдө ойноп келатам, лучший игрок алган эмесмин.
батам точно эле тийиптир деп тамашалап атпайбы марачы. Эми ал Кудайдын буйругу экен. Ушундай маңдайыбызга жазып коюптур. Ошол нерсе болду. Баягы 2 жарым ай жүрдүңөр даже. Жок, мен 2,5 ай жүргөн жокмун. Силер бир аз кечирээк бардыңар. 1,5 айдай жүрүп калдым. 1,5 ай. Ал жактан убакыт сааты менен уктап, убакыт сааты менен тренировкалар болот да. Ооба. Мындай клубтарда жүргөндө андай эмес да. Айырмачылыктарын айтып берсеңер. Эми клубтарда деле андай болот. Бирок эми ал жерден ар бир баланын өзүнүн эмеси бар да. Жүрөгүндө нерсеси бар. Мен ушул жака эмнеге келдим? Кыргызстандын намызы. Эми биякта клубтун арасында болгондо эми Кыргызстандын ичинде эле да. Ал жерден эми деле дайындаласың, бирок Кыргызстандын намызы дегенде эми кыргыз эли күтүп атса, ошол жерден уят болбоюн деп балдар действительно дайындалат экен. Как положено убакыт саатында уктайсың, убакыт саатында тамак ичесиң, убакыт саатында гулять этесиң, убакыт саатында мороженое жейсиң дегендей. Бүт сааты менен, убактысы менен тренерлердин көзөмөлүндө болот да. Ооба. Лишний эч жака чыкпайсың. Ооба. Бир жака барып келсең, убакыт саатын точно айтасың, ошончо убакытта кайра келесиң. Бирок эч ким эч жака эле чыкпай эле сбордо болот да. Ооба. Эми көлдүн ичинде дагы достор бар, туугандар бар дегенде тияка бияка конокко чакырып калат эми көлдүн ичинде эле ошол тегерек деле. Ар кандай болуп калат экен эми жашоодо. Анан көчмөндөргө бардыңар Казакстанда. Оюндарды эстей кетеличи. Бир аз башка күн эмес, баягы именно финал Казакстан менен болгон оюнда. Өзгөчө оюн болду. Анын алдында эле көкпар болду эле, бир аз ачууланып калганбыз. Анан силер көкбөрдө чыкканда кандай сезимдер менен чыктыңар? Эми көкпарды көрдүк андан мурун. Оюн жакшы эле болду. Эми кичине судьядан кетти. Эми анын баарын айта берсек өзүнчө эле жомок боло берет да. Негизи казак менен кыргыз ойнойт деп негизи казакка эле дайынданып барганбыз да, негизи кыргыз. Жашоодо боло берет экен, өйдө ылдый. Судья тартты, тигиндей кылды, мындай кылды, айта берсек сөз көп болот. Андан кийин намыстандык, ыйлаганга чейин бардык, ызаландык. Анан сарайдын ичинен сүйлөштүк балдар менен, жигиттер чөкпөгүлө. Кейбегиле ошол жерден көкбөрүдөн көрсөтөлү. Көкпардан болбосо деле депчи. Бирок эми негизи мындайча алганда 2 оюнду эле уттук. Эл тараза, эл сынчы деп коет, эл билет. Даже казак элинин көкбөрүнө түшүнгөндөр айтып атат да. Көрүп турат, билип турат. Жакшы болду эми ошол жерден намыстанып сүйлөшүп балдар менен. Анан ал жерден да эмоция менен өлүп калсак сөөгүбүздү Кыргызстанга алып кетет, коркпогула деп дуктан берип балдарга. Уттук, жеңдик. Бирок көкбөрүдө баягы курамдын жартысы алгачкы ирет катышкандар, дүйнөлүк көчмөндөр жаштар болду. Көкпар болсо баягы тажрыйбалуу оюнчуларды. Муну менен эмнени айткым келип атат эле мен. Эржан, ушуну менен сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Сага алтындай убактыңды бөлүп бергениңе чоң рахмат.